Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Ахмад рахимахулла чыгарган хадисте жана ошондой эле бул хадисти Ат-Табарани рахимахулла өзүнүн Ал-Муъжамул Кабир деген китебинде алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Фасуила анху факала ар-рия. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадисте: "Менин силер үчүн эң катуу корккон нерсем" дейт. Эң катуу корккон нерсеси үммөтү үчүн аш-ширкул асгар дейт. Кичине ширк дейт. Чоң ширк мында турсун, урматтуу мусулман бир туугандар, кичине ширк дейт. Мен силер үчүн эң катуу корккон күнөө дейт. Ошондо ал кайсыл кичине ширктин кайсыл түрү, же болбосо фасуила анху, кичинекей ширкке кайсыл күнөө кирет дегенде эмне деп жооп берип атат? Ар-рия, бирөөлөр көрсүн үчүн ибадат жасоо дейт. Бир жакшылыкты жасайт, бир сооптуу ишти жасайт, бир намаз окуйт, же болбосо бир ибадат жасайт. Эмне үчүн? Бирөөлөр мени көрүп, мени жакшы сөздөрү менен эскеришсин, мага мактоолорду айтышсын, мени ошондой бир таква деп ойлошсун, же болбосо мени берешен деп билишсин, макташсын деп ибадат жасайт. Муну биз ар-рия деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул рияны эл көрсүн, бирөөлөр көрсүн үчүн жасалган ибадатты эмне деп атап атат? Ширк деп атат. Кичине ширк деп атат. Бул дегени, урматтуу мусулман бир туугандар, эмне үчүн ширк? Анткени ошол ибадатты жасап аткан адам ошол ибадатынан калыс Аллахтын ыраазычылыгын көздөгөн жок. Ошол ибадатынан кайсыл бир бөлүгүн башка бирөөлөргө арнап атат. Кантип айтканыбыздай, ошол бирөөлөрдүн мактоосун, бирөөлөрдүн билүүсүн, көрүүсүн максат кылып атат. Ал калыс Аллах үчүн арналган жок да. Ошон үчүн ал ибадат ширк деп аталып атат. Аллахтан башка бир маклук, адамдар, элдер шерик кылынып атат Аллах субханаху ва таалага. Болбосо ибадат Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана жасалыш керек болчу. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар-рияны эмне деп атат? Аны ширк деп атат. Бул кичинекей ширк, урматтуу мусулман бир туугандар, кайсыл бир ибадатта табылган болсо, ошол ибадат кабыл болбойт. Мисалы, бир адам ибадат жасады, бирок жанакы ниетти максат кылып атат да. Жанакы нерсени ниет кылып атат. Бирөөлөр мени көрсүн, анан мактасын деп, ошондой бир мактоолорго жетейин деп атат да. Ал ибадаты кабыл болбойт ал. Эмне үчүн? Анткени ал ибадат ширк болуп калып атат. Ал кичинекей ширк, рия болуп калды, ал кабыл болбойт Аллах субханаху ва тааланын алдында. Наби саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде сахабаларга кайрылып туруп айтып атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө ушунчалык динден узакташкан заманда жашап атабыз. Бул сөзүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой ыймандары бекем болгон, ширк алардын амалдарында элестетилүүсү мүмкүн эмес болгон сахабаларын айтып атат. Силер үчүн эң катуу корккон күнөөм деп туруп айтып атат да. Ошон үчүн биз, урматтуу мусулман бир туугандар, ширктен ушунчалык сак болушубуз керек. Эгерде чоң ширк болуп кала турган болсо, ал башка ибадаттарды дагы жууп жиберет. Ал эми кичине ширк, ошол кайсыл ибадатта табылган болсо, ошол ибадат жокко чыгып кетет, урматтуу мусулман бир туугандар.